Менин балам Москвада жүрүп паспортун жоготуп алыптыр. Эми иштей албай же Кыргызстанга келе албай жүрөт. Кандай жардам бере аласыз? Москвада Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүгү иштейт. Мындан сырткары консулдук мекемелер иштейт. Булар консулдук мекемелердин негизги максаты ошол Кыргыз Республикасынын ошол жакта жүргөн жарандардын укугун коргоо болуп саналат. Демек, сиздин балаңыз ошол Кыргызстандын элчилигине, демек, консулдук мекемесине кайрылып, ал жерден загран паспорт алса болот. Мындан сырткары ошол документтердин бардыгын жоготкон болсо, калыбына келтирүүгө же болбосо убактылуу паспорт. Демек, Россиядан Кыргызстанга келүү үчүн убактылуу паспорт жасап беришет. Ошол паспорт менен демек Кыргызстанга келип, бул жерден тиешелүү документтерин калыбына келтирсе болот. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү консулдук мекемеси жөнүндө жобо. Чет өлкөлөрдөгү консулдук мекемелердин негизги милдеттери жана функциялары. Консулдук мекемелердин негизги милдеттери төмөндөгүлөр. Кыргыз Республикасынан келген мамлекеттеги жарандарынын жана юридикалык жактардын укуктарын жана таламдарын коргоо. Кыргыз Республикасынын жарандарына паспортторду жана жолдо жүрүү документтерин, Кыргыз Республикасына келгиси келген адамдарга визаларды жана тиешелүү документтерди берүү. Кыргыз Республикасынын жарандарын жана эсепке алуу, Кыргыз Республикасынын юридикалык жактарына жана жеке адамдарына жардам берүү жана көмөк көрсөтүү, алардын бузулган укуктарын калыбына келтирүү боюнча чараларды көрүү.